Эми ачык айтпасак болбойт, баягы акчага кызыгып дагы, баягы соттун таразасы ушул коррупцияга ооп кеткен дагы жайлар кездешет да көп элечи. Ошол коррупцияга кандай күрөш жасайсыздар, конкреттүү кандай чараларды көрөсүздөр? Эми коррупция биз токтотушубуз керек да мына. Соттор биз өзүбүз ушул нерседен токтотушубуз керек. Биз өзүбүздүн катачылыктарыбызды жоюшубуз керек. Биз ушудан башташыбыз керек. Баягы бир карын майды бир кумалак чиритет. Ошондой болуп атпайбы? Анан ошол жакшы сотторубуз да, кыйын сотторубуз да, бирок жалпы сот системасын ошо кумалактар элдин көзүнө башкача көрсөтүп коюп атат. Ушул жаатта биз мындай соттордон, мындай сот кызматкерлеринен биз азыр арылышыбыз керек. Мындай соттор бул биздин азыркы Кыргызстан мамлекетинин келечегине өтө чоң залал келтирет. Эмне үчүн? Анткени сот системасынан мамлекеттин экономикасы, адам укугу бүт көз каранды. Анан биз ушундай мамлекетти азыркы учурда көтөрүшүбүз керек. Эл үчүн, мамлекет үчүн системаны биз жаратышыбыз керек да, мындайча айткандачы. Аябай эбегейсиз чараларды колдонобуз. Бирок эл дагы ушу сотторго параны алып баруудан токтотуш керек. Эл дагы ушул жагынан бизге жардам берсе, мыйзам чегинде алып баруу азыркы учурдун талабы. Андыктан биз ушу санариптештирүүгө өтүп, биз ошондо гана ушундай бир коррупцияны жеңүүнүн бир дагы бул багыты болуп эсептелинет да.